Ассаламу алейкум, урматтуу достор, сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов жана сиз менен KG Top 5 YouTube каналындасыңар. 19 майдан баштап буюрса баардык кинотеатрларга Өкүл ата деген кинокомедия чыкканы турат. Мен Instagram баракчалардан постерлерин көрдүм, афишаларын көрдүм, бирок трейлерин көрө элекмин. Трейлер дагы Instagramдан чыгып калып атты. Баш жагын көрүп калып аттым, бирок түрдүрүп салганга аракет кылып аттым. Анткени YouTube'дагы стористен мен сиздерге сөз бердим эле, трейлерди чогуу көрөбүз жана ар бир кадрын шашпай отуруп талкууга алабыз деп. Анда эмесе мен даярмын, сиздер даяр болсоңуздар чайыңарды даярдагыла дагы. Бул KG Top 5 YouTube каналы. Анда эмесе биз баштайбыз. Бул менин бир таган эним болот. Кыскасы ушуну үйлөнүш керек да. Самат Эркинбеков, Улук Чыналиев, Эмне тиешим бар го? Эркин Эгембердиев, Альбина Имашева кайрадан эле. Жакшы сүйлөшөт деп уктук элек да. Кыздарга биринчиден өзүнө уверен түз жүргөн бала. Туура айтат. Байке биз күнөөлүү эмеспиз. О, отсылка, сразу эле отсылка. Экинчиден кулагына бал тамызыш керек да. Лапшаны чойып туруп кулакка. Кыздар кулак менен сүйөт дейт. Мунарды кыздар карабайт О, го. Турдуш. Турдуш биякта жүрөт го кинодо. Бир кыз Плавный переход, музыкальный. Сездиңерби? Жигит кычырап каяка кетип баратат. свиданияга номеринди алдым. Аты ким экен? Блин. Ошо атын сурабай калыптырмын да. Сага жарашпайт да. Дагы бир ырга отсылка, дагы бир ырга. Таанышканда деп сурабаптырмын атын ким деп. Сүйүүнүн керемети. Төп таштайм, уктуңбу? Сен жеткен акмак. Так, перестрелка. Чего себе? Сен срочно больница алып барыш керек. Какой-то бир агенттерге окшошуп кетип атат мага. Жоголчу. Казино, бандит. О, Жаныш Майер. Бандит болуп жүрөт го Жаныш Майер. Айсына Тедигеева. Бир минут. Айса, класс, лайк. Ойнош-пойношторуңарды шашпай сүйлөшпөйсүңбү? Мен башым жарылып, итак 10 литр кан кетип калды, башым айланып атат. Сен эмне бегемотсуңбу? Жок. Адамда 5 литр кан болот. 5 литр. Манас Алкуловду көрдүмүн мен? Казинода отурган. Өкүл ата. Бос салкын? Кайра эле бос салкын? Кайра усулаш керек болуп калды окшойт. Кайра эле. Жакшы. Абдан жакшы. Негизи трейлер мага биринчи көргөндө эле жакты. Мындай азыркы учурда көбүнчө Instagramга такташып 1 мүнөттүк, ашып кетсе 1,5 мүнөттүк трейлер жасап коюшат. Бул жакта болсо 2 мүнөт 22 секунд, 2,5 мүнөт, почти что 2,5 мүнөттүк трейлер экен. Жакшы жасалган, нарезкалар да жакшы, кызыктуу. Тасмадан биз уруш мушташ, экшен жана атыштарды дагы көрө алат экенбиз, трейлерден көрүнүп турат. Анан дагы жана трейлерди көрүп атканда айтып кеткен жерим бул музыкальный дагы башында комедиянын музыкасын коюп туруп, фондогу музыка, анан кийин ортодон драмага айланып кеткен дагы мындай акцент кылып коюшуптур. Бул дагы кызыктуу нерсе, анткени мындай нерсени да көп эле колдоно беришпейт. Өзгөчө азыркы учурда. Биринчи эле ойго келген нерсе бул бир тасманы мага эске салды. Баарыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Бул башкы каарман Уилл Смит ойногон. Ушул жылы Оскар алган Король Ричард деген тасмасына Оскар алып, Крис Рокту жаакка бир чаап аялына болушогом деп бир сыра интернет айдыңында хит болуп, мемге дагы айланып кетти го. Мына Уилл Смиттин Кевин фамилиясын тотам. Кевин бирдеме деген актер менен бир тасмасы бар эле, метод Хитча правила съема деген. Ал жакта болсо толук өзүнө ишенбеген бир адам
ушундай бир кино жылдызбы же ырчы жылдызбы иши кылып бир жылдызды чаап алганга аракет кылып Уилл Смиттин каарманына кайрылат, мага жардам бер деп. Ал эми Уилл Смиттин каарманы болсо ушундай өзүнө ишенбеген эркектерге план түзүп берип, ар бир кадамына чейин башкарып, карап, ошол каалаган кызына жеткирип берген ушундай каарманды ойнойт эле. Бул жакта дагы ошондой сыяктуу экен башында эле көргөндө. Мен оюмча Эркин Эгембердиев менен Альбина Димашева Самат Эркинбековдун кандайдыр бир туугандары болот, же Альбина Имашеванын иниси болобу, же Эркин Эгембердиевдин иниси болобу, же экөөнүн тең иниси болобу белгисиз. Иши кылып көптөн бери үйлөнгүсү келип, бирок үйлөнө албай жүргөн, өзүнө ишенбеген эркектин каарманы экен. Ал эми Улук Чыналиевдин каарманы болсо ушундай кандайдыр бир мачо же Дон Жуан же аябай эле грубо айтканда балким бир бабник, кыскасы кыздар менен оңой тил табышкан адам болсо керек. Жана ошонун жардамына муктаж болушуп кайрылышат экен, иши кылып ушундай жардам бер, ошо биздин эми адамыбызга, Эркин Саматка кыз таап бер деп. Анан кийин ошонун үстүнөн анан тиги үйрөтө баштаган жерлери бар экен. Кызды алдаш керек, кыз деген кулак менен сүйөт, лапшаны кулакка ийилиш керек деген сыяктуу нерселер менен өзүңө ишенишиң керек. Кыздар өзүнө ишенген брутальный эркектерге көз артышат жана ошондойлорго жакын болушат, андайларды сезип турушат деп. Кыскасы түшүнгөнүм ушундай болду. Анан кийин Эркин бирдеме болуп башын жарып, больницадан ошол кызга жолугуп калып, ашык болуп калып, андан аркысы уже бир аз түшүнүксүз болуп кетти. Анткени ал жакта ууруш мушташтар дагы, атыш дагы болуп кетти. Ал жакта болсо айылда жакшы көргөн, кызды жакшы көрүп жүргөн дагы бир местный хулиган жигит бар экен. Ал эгер адашпасам, балким адашышым мүмкүн, 50-квартал тарткан Таксист Кайрат тасма сериалынын баш каарманы болсо керек. Таксист каарманды Кайрат таксисти тилекке каршы мен азырынча көрөлекмин, көрөйүн деп эң баштаганда эле бир иштерим чыгып калат. Эгерде кызык болсо, мен ал сериалдагы баштан аягына чейин көрүп, ага дагы обзор жасайм. Эгерде кызык болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Мына мен биринчи эле оюм ошондой болду. Азыр болсо трейлерди шашпай паузага коюп, ар бир кадрына шашпай көз чаптырып көрөлү. Анын үстүнө дагы айта кетчү нерсе, бул жакта дагы кайра эле баягы эле Боз салкын кинотасмасына көптөгөн отсылкалар бар экен. Бул тууралуу мен Күйөө жолдош кинотасмасынын трейлерине реакция жасап эметип атканда дагы, обзор кылып атканда дагы айта кеттим эле. Анан тасманын өзүнө дагы обзор жасаганда кененирээк токтоп кеткен. Тилекке каршы ал обзорду азыр жабууга туура келди, бирок ал обзор дагы ачылат. Эгерде Күйөө жолдош кинотасмасынын трейлерине кылган реакциямды ким көрө элек болсо, мына бул жерде всплывашка чыгат. Мына бул жерде иши кылып, ошол всплывашка боюнча барып көрүп койсоңуздар болот. Ал эми биз болсо трейлерди шашпай көрүп чыгалы. Кайра башынан кеттик. Бул менин бир тууган иним болот. Ушул жерин байкабай калып турмун. Бул мен бир тууган иним болот дейт. Демек, Эркин Эгембердиевдин инискен Самат Эркинбеков. Кыскасы ушуну үйлөнүш керек да. Үйлөнүш керек, туура. Жакшы. Улук Чыналиевдин дагы образына жакшы отуруптур, мындай мурут коюп алган, мындай сакал менен. Анткени План Б кинотасмасында мурут сакалы жок эле, ал жакта мен билишимче, азыр так эстей албайм, бирок эсимде болгон ошол эле да, болсо дагы бир аз эле болсо керек эле. Мындай биринчи эле көз караш, эгерде көйнөгүн эске албаганда кандайдыр бир СССР убагындагы эркектерге окшошуп кетет экен, мурут сакал менен. Анткени СССР убагында ушундай мурут коюшчу эле. Ал эми азыр болсо мурут сакал койсо эле мындай барбершопторго барып, момундай чоң жанакы ММА боецтериндей, ММА мушкерлериндей коюшат, же болсо рэперлердей болуп. Ал эми көйнөк болсо сразу эле Брайан де Пальманын легендага айланган тасмасы. Бул Тони Монтананын башкарман Тони Монтана, Аль Пачино ойногон Лицо со шрамом тасмасында ушундай сыяктуу көйнөк кийип жүрчү эле. Дароо эле ошону эске салды. Улук Чыналиевдин каарманы, демек кызыктуу эле каарман болсо керек. Кеттик. Бактылуу болсун. Менин эмне тиешим бар го? Просто сизди кыздар менен жакшы сүйлөшөт деп уктук эле. Эркин Эгембердиевдин каарманы очки кийип жүрөт экен, кандайдыр бир
интеллигент болсо керек, анткени кино тасмада ар бир кичинекей деталь дагы роль ойнойт дегенге жакшылап көңүл буруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Анткени тасма көрүп атканда дагы кичинекей көзгө урунбаган нерселер дагы кийинчерээк чоң роль ойношу мүмкүн. Же болбосо ал каармандын характерин толуктоо үчүн кандайдыр бир аксессуарлар болушу мүмкүн. Бул жакта Эркин Эгембердиевдин көз айнегин көрүп атабыз. Демек бул жөн эле көчөдө иштеген эмес, же кандайдыр бир жер казып иштеген дыйкан эмес, же ушундай сыяктуу кесиптердин ээси эмес, кандайдыр бир интеллигент, интеллектуал адам болсо керек каарманы. Биринчи оюм ушундай болду. Кыздарга биринчиден өзүнө уверен. Билбейм бул кайсыл кыз. Жана Саматтын каарманы бул жакта эмне кылып жүрөт белгисиз. Азыр түшүнүксүз, чынын айтканда. Түз жүргөн балдар жагат да. Байке биз кино. Бирок айта кетчү нерсе ушул жерден Улук Чыналиевдин каарманы айтып атат. Кыздарга эркек уверенный, түз жүргөн эркектер жагат деп. Ошол эле учурда биз видеодо болсо визуал жагында ошон Улук Чыналиевдин айтканы менен карама каршысын көрүп атабыз. Эркинбеков Саматтын кыздан удар жеп, эми рингте болсо дагы, лапка кармап турса дагы удар жеп кулап атканын. Демек сразу эле бизге ойго келет, демек бул анчалык уверен эмес, түз жүргөн эркек эмес. Мындайча айтканда, эркектик сапаттар бир аз азыраак болсо керек мындан. Бул жагында трейлерде жакшы кылышкан экен. Биз анар эмеспиз. Көрбөчү. Мына ушул жерин жана айтып кеттим эле, Паскалка деп. Анткени анар эмеспиз деген, мен анар эмесмин деген репликаны, цитатаны мындайча айтканда баарыңар эле жакшы билсеңер керек. Эрнест Абдыжапаров агайыбыздын Босталкин кино тасмасынан кийин Асияманын аткаруусундагы мен анар эмесмин деп кыйкырган цитатасы, фразасы бул элге терең эле сиңип кеткен. Азыр ушул бир эле фразадан кайсыл тасмадан экенин баары дароо айта алат. Мен оюмча булар дагы мен сыяктуу эле Босталкин кино тасмасын жакшы көргөн адамдар болуш керек. Жана мындайча айтканда дань уважения болсо керек бул Эрнест Абдыжапаровдун чыгармасына тазим катары кабыл алсак болот бул нерсени. Мен анар эмесмин. Бирок жакшы кошкан. Мага негизи буга чейин дагы айтып кеткем, бир тасмалардан экинчи тасмага калтырган пасхалка, отсылка деген нерселер негизи аябай жагат. Бул жакта да калтырып кеткеним мындай жүрөккө жулуу учурады. Экинчиден кулагына бал тамызыш керек да. Лапшаны чоюп туруп кулакка кирип койгон да. Мына бул жигитти. Сен жөн отурчу кодо. Мына бул жигитти, кичинекей баланы эстеп атасыңарбы, билип атасыңарбы? Бул деген жанакы дюшести шарап катары ичип, достору менен чогултуруп, мындайынан эме кылып, тоз сүйлөп, кадимкидей чоң кишидей болуп, анан кийин чоң байке келип калса, тигил жака магазинге карыз болуп калдык, 20 сом төлөп койбойсузбу деп, баарыбыз мусулманбыз деп, видеосу ОМКСКдагы чыгып, интернет айдыңын жакшы эле бир жаңыртып, андан кийин бул жака шаарга дагы келип, Азирет Осмоновдун жардамы менен бул жака келип, көптөгөн жылдыздар, ырчылар менен, актерлор менен, тамашачылар менен сүрөткө түшүп дүң болду эле. Бул жаш бала демек азырынча акырындап тасмага дагы, кинолорго дагы, киноиндустрияга дагы аралашып келе жаттыр. Негизи мен бул бөбөктөн, бул баладан, жаш баладан үмүтүм чоң, анткени харизмасы күчтүү, чындап эле айтканда элди өзүнө кадимкидей эле тартып турат, акыл эси дагы ордунда. Эң башкысы ушул темп менен уланып кетсе экен деген үмүтүм бар. Жыргап. Букайта туп. Сүрөткө тартпайм, карызымды төлөп коюшам. Кайсы карызды? Артектан дүшө салып. Мунарды кыздар карабайт го. Сен жөн отурчу кодо. Мына ушул жерин айтып аттым эле, жана переход жакшы деп. Тактап айтканда, буга чейинки музыканы, анан кийин ушул жердеги переход музыканы фондогу жакшылап байкап көрсөңөр да, мына. Түз жүргөн балдар жагат да.
Байке, биз күнөөлүү эмеспиз. Биз анар эмеспиз. Көрбөчү. Экинчиден кубагына багытамыз. Позитивный музыка. Позитивный музыка. Комедияныкы экенин сразу эле түшүнсө болот. Кыздар карабайт го. Бул комедия деп. Сен жөн отурчу кодо. Мына. Мен таанышпадым. Жакшы бир репликадан кийин акырын сразу драмага өтүп кеткени мындай музыка жактан дагы муну аябай жакшы кылышкан. Таанышкан кызы жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул Айтина Турдалиева деген кыз, өзү блогер, вайнер, вайндагы тартып көп эле чыгып калган. Бул кызды силер сөзсүз түрдө көргөнсүңөр, TikTok'тонбу же Instagram'дабы, вайндарындагы. Эгер билбегендер үчүн эстете кетейин, бул кызыл спортивка кийип, ак кепканы тескери кийип алып, өзгөчө TikTok'то, Instagram'да көптөгөн вайндарын бизге тартуулап жүрөт. 95 канча чыксыңар? 92 чаки ашып кетсин, 91 болобуз. Ага биз таянбайбыз мондай. 91 поколение деген нерсе жок бизде. Бир жигит кычырап каяка кетип баратат. Свиданияга. Номеринди алдым. Жакшы кадрлар. Адың ким? Блин. Ошо атын сурабай калыптырмын. Мына ушул жерин жана айтып аткам. Жана ыр бар го, жакшы таанышканда деп сөздөрүн утуп атам. Жада калса жаным, сурабактырмын атың кимде, сүйөрүн кереметтиң. Муну дагы жөндөн жөн кылбаса керек, атайын ошол ырга кандайдыр бир отсылка, пасхалка сыяктуу деп ойлоп атам, деп балким мен ошого ишенгим келип атат. Бирок аябай жакшы жазалган, сразу эле ыр эске түштү. Молодцы. Ырдын өзү дагы жагат, өзгөчө мага Тынысхан менен Элендин кавер жасаган аябай жаккан. Эгерде ким билбесе, Тынысхан менен Элен деген жакшы бизде ырчылар бар. Азыр YouTube'да номер 1 каверчилер. Көбүз адып таанышканда сүрдө, жада калса жаным, сурабаптырмын атың кимде, сүйүүнүн керемети. Тормоз десе сага жарашпайт да. Медленный газсың. Сен не? Шардан келіп олып, біздің айылдың қыздарын башына өндіріп, я? Сен дегенше, үтіп таштайм. Мага аябай кызык болгону, бул тим эле берилип, бүктөп таштайм, үзүп таштайм десе, Самат спокойный турат. Коркпойт Самат. Пранктан деле көрсөңөр керек. Канат шоуменди пранктан деле көрсөңөр керек. Самат коркпойт. Самат духовистый. Самат зверь. Самат красавчик. Мына жана айтып аткан атыштар башталды уже. Көрүнүп эле турат, бул жана местный хулигандын достору эмес, бул кандайдыр бир мындайча айтканда серьезные люди какие-то, да, со стороны подошли. Я азырынча түшүнүксүз, кайдан келишти, булар кимдер негизи? Сен жеткен акмак шакал неме турбайсың? Жеткен акмак шакал. Башында ага жардамга кайрылышты, андан кийин кайра акмак шакал. Демек чындап эле мурун бир иш кылып кеткен, бир жаман иш кылып кеткен бирөөлөргө, бирөөлөрдүн куйругун тебелеп кеткен, жана ал калп чындыкка ачылганда Саматтын көз карашы, улукка болгон көз карашы өзгөрүп аткан жери болсо керек. Жоголчу. Покер. Явно эле Америка кинолорунан вдохновленным. Мына. Так, бул, по-моему, улуктун карманы мурун покерге ойноп, азартка катуу берилип, аябай чоң суммадагы акча карыз болгон же иш кылып бир нерсе уттурган. Андан кийин көптөн бери бербей качып жүргөн. Андан соң ушул окуянын жүрүшүндө ошол бандиттер келип калган. Бул сахнаны мен оюмча же кинонун башында көрсөтөт, покер ойноп атканын, же флешбек катары көрсөтөт, экөөнүн бирөөсү. Но скорее всего кинонун башында көрсөтөт окшойт деп ойлоп койдум. Таппайт деп ойлодум эле. Таппайт деп ойлодум эле, ошо качып кеткен да, явно эле.
ушул жерде жакты мындай түш көрүп чоочуп ойгонуп атканда деп ойгоносуң обычно ошентип ойгонуп атканда аттын кишенегенин коюп койгону мындай. Прикольно, хорошая идея, лайк. Туугандар, 1 мүнөт. Ойношторуңарды шашпай сүйлөшпөйсүңөрбү? Мен башым жарылып, итак 10 литр кан кетип калды, башым айланып атат. Сен де бегемотсуңбу? Жок. Адамда 5 литр кан болот. Ушул башы эмнеден жарылды, мага ушул кызык болот. Анткени башында бинт байлап жүрөт, кыз менен больницадан көрүшүп атат. Анан башы жарылгандан кийин дагы кайра тиги эмелерден, бандиттерден башка жеп атат. Не болуп жарылды? Же улактан жарылдыбы? По-моему, улактан жарылса керек. Так, азыр трейлерди аягына чейин көрүп коелу, анан тамам. Могул сахна, по-моему, бул мындай суицидке барайын деп, өзүнө кол салайын деп эметип аткан жери экен. Бирок бул түшү болсо керек, жанагы деп чочуп ойгонбоду, жана аттын кишенеген койгон жери. Ушул жерден ойгонот болсо керек. Кандайдыр бир аябай проблема түшкөндө, мындай өзүн өзү жеп, ойлонуп жатып, уктап калып, кандай кылам деп атканда ушундай түш көрөт болуш керек. Анткени чындап эле мындай жакшы тасмага, мындай үй бүлөлүк комедия тасмага каарман ушунчалыкка чейин барган, бул мындай такыр эле башка жанрга ооп кетет, кандайдыр бир трагедия, арт-хауска ооп кетет да. Андыктан бул мен ойлоп атам, скорее всего түш эле болуш керек. Жана айтып аткан. Босалкын кинотасмасында жана Сагын Анарага жана колун сураган жери бар го. Эме бир нерсе айтайын дедим эле, унутуп калдым, анан баш кошуп албайлы депчи. Ошол сахнада дал ушундай жер болчу. Артындагы эмелер дагы, забордагы, штакеттагы жыгачтан жасалган. По-моему, муну дагы художниктер, кино жаратуучулар жөндөн жөн кылбаса керек. Босалкынга дагы бир отсылка таштап кетишсе керек. Кайра усулаш керек болуп калды окшойт. Кыскасы трейлерден көрүп эле менин тасма тууралуу оюм мындай болду. Улук Чыналиевдин каарманы мурун шаарда кандайдыр бир оюн зоокторго кирип, покер ойноп, чоң адамдар менен азартка кирген адам болгон. Жана утулуп карыз болгон чоң суммадагы акча. Анан кийин каяка кетерин билбей айылга качкан. Айылга качканда болсо, ал жактан Саматтын каарманы Куба менен таанышып калат дагы. Кубанын байкеси Эркин Эгембердиев ушул баланы үйлөнтүүгө жардам бер дейт дагы. Бул Эркинди үйрөтүп баштайт. Эркин болсо өзүн сүйгөнүн табат. Ал эми ошол учурда бунун улуктун мурунку косяктары, былыктары чыга баштайт дагы. Ал бир кыз менен ойнош кылып жүргөн болот экен. Скорее всего, как я понял, Айсна Тедигеева менен жана сахнада түшүндүңөр да, в общем. Анан жана карыз болгон адамдар жанышмайлар бандит болуп кубалап келишет. Жана Самат Эркинбековдун каарманы Куба алгач улукту жакшы адам деп аябай бийик коюп жүрөт. Анан кийин былыктардын баары чыккандан кийин, эй, сен акмак турбайсыңбы, шакал турбайсыңбы деп тескери бурулуп кетет. Мына ушул жактан анан улуктун каарманы өзүнүн былыктарын кайра өзү жууш керек, кайра өзү тазалаш керек. Мындайча айтканда жакшы жазылган экен. Биринчи эле көргөндө түшүнүктүү эле болуп турат. Драма жагы дагы бар, экшн жагы дагы бар, комедия дагы бар. Кыскасы айтканда, трейлер мага жакты, аябай эле жакты. 2,5 мүнөттүн ичинде мага бизге көп эле нерсени сунушташты, сюжетин дагы сунушташты, эмне жөндө болорун, каармандар кандай экенин. Буйруса 19 майдан баштап бардык кинотеатрлардан күтөбүз. Ал эми кино жаратуучуларга мен ийгилик каалап кетмекчимин, жакшы касса каалап кетмекчимин, жана жабык көрсөтүүсүнө силерден билет күтөм. Бирок билет бербей койсоңор деле таарынбайм, эртеси баары бир акча төлөп барып көрүп алам.
Жана урматтуу достор, сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов болдум. Бул KG5 YouTube каналы. Обзор реакция сиздерге жактыбы? Тасма тууралуу трейлерден көрүп кандай ойлор келди? Сөз түрдө комментарийге жазып коюуну унутпаңыздар. Анда эмесе, кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.